Абу Ханифанын өзүнүн сөзүндө келет. Мен эң биринчи мага маселе келген болсо, биринчи Алланын китебинен аламын дейт да. Биринчи Курандан издеймин дейт. Бул өзү тартип ошондой шариатта. Эгер ал маселеге Курандан эч нерсе табылбай калса, анда аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнөн издеймин дейт. Демек, эң негизги максаты Куран жана сүннөт. Шариаттын негизги далилдеринин булактары ушул экөө. Курандан да, сүннөттөн да жок болуп калган болсо ошол маселе, анда мен сахабалардын сөздөрүн ээрчиймин дейт. Сахабалар кандай фатва берген, кандай чечим чыгарган. Мисалы Абу Бакыр, мисалы 1-2 жыл башкарды, ал өзүнүн жашоосунда кандай чечимдерди чыгарган. Умар ибн Хаттаб 10 жылдай башкарды, Усман ибн Аффан, Али радиаллаху андан башка илимдүү Абдулла ибн Масуд, ибн Аббас сыяктуу, ибн Умар сыяктуу толтура ошол доордун алымдары болгон. Мына ошолордун эмне сөздөрүнө басым жасаймын дейт. Алар ошол маселелерде кандай чечим чыгарган. Андан кийин өзүнүн доорундагы алымдарды айтып баштайт да. Ибрахим, Шаби, Ибн Сирин, Хасан, Ата, Саид ибн Мусайб. Эгер ушуларга келип калганда, анда алар иштихат кылган сыяктуу мен дагы иштихат кылам дейт да. Алар аракет кылган сыяктуу мен дагы бул илимде, бул жолдо колдон келишинче аракет кыламын дейт. Илим алуу жолунда, аны таратуу жолунда. Демек, Курандардан жана сүннөттөрдөн өкүм чыгаруу бул оңой иш эмес да. Оңой иш эмес. Өзүнүн эрежеси бар, тартиби бар. Анан бир канча илимдерди алып, ал илимдерди алгандан кийин деле тим болбостон, аны иш жүзүндө, практика жүзүндө көргөндөн кийин, бакы устаздардын алдында тарбиялангандан кийин, аны практикадан өткөндөн кийин анан ошол даражага жетет да. Демек, бул алымдар өмүр бою эле илим алган да, өмүр бою эле илим алган. Ошондон имам Абу Ханифаны өз доорунун алымдары айтканда бул жөнүндө. Имам Шафии эмне дейт? Имам Шафии Абу Ханифанын шакиртинин шакирти болуп кетет. Ошондон илим алган. Ошол айтат: "Ан-насу иялун фил фикхи ила Абу Ханифа" дейт. Бир үй бүлөнүн атасына муктаж да, аны камсыздоого, аны кароого, коргоого, билим берүү, кыскасы бардык жагынан. Фикх илиминде биз Абу Ханифага ошондой муктаж болуп калдык дейт да. Ошондой муктаж болуп калдык дейт. Абдулла ибн Мубарак өз сөзүндө айткан, ошол өзүнүн доорунун фикх илиминдеги эң алымы Абу Ханифа деп айтат элек дейт. Фикхта, кыскача айтканда, адал арамга байланыштуу нерселер айтылат. Биз суроолорду берип атабыз, жооптор берип атат, ошолордун бардык фикх маселесинен каралат. Анан чыккан чечим бул фатва болуп эсептелинет. Имам Малик бул 97-жылы туулган хижридин, Абу Ханифадан 17 жыл жаш кичине. Имам Шафии Имам Маликтен дагы сабак алган да. Ошол сабак берип отуруп, Имам Шафииге Имам Малик айтып атат дейт. Абу Ханифа жөнүндө айтып атат дейт да. Ошол Абу Ханифа деген алым дейт. Могу түркүктү көрдүңбү дейт да. Ушул түркүк эгер алтында деп айткан болсо, ошого далилдерди алып келип салат дейт да. Мындайча айтканда, илимде далил жагында өтө бекем илими бар экендигинен кабар бергенде айтып атат да. Мисалы, могу устунубуз болгону же бетондон же жыгачтан болушу мүмкүн. Бирок ошону алтын десе, ошого да далилдерди алып келип салмак дейт да. Ошончолук баки илимдүү экендигин мына ушундай салыштыруу жолу менен айтып атат. Язид ибн Харун деген алымдан сурашкан экен. Сиздердин дооруңуздардагы Имам Саури деген бар, анан Абу Ханифа деген бар. Өкөнүн кимиси илимдүүрөөк, кимиси фикх жаатында басым жасаган дегенде, ал айткан экен. Өкөө тең илимдүү, бирок Абу Ханифа фикх жаатында илимдүү, Имам Саури бул хадис жагында илимдүү деген экен да. Демек, ар бир тармакты, бирок ошол жашоодо Абу Ханифадан илимдүүрөөктү мен көрө албадым деп, бирок эми бул ошол өзүнүн доорун айтып атат. Ибн Мубарак айтат, ошол учурларда илим талап кылганда, барыбыз билебиз, алыс жактарга барып илим талап кылышканда, анын илими кандай, такыбалыгы кандай, ошолорго чейин териштирип туруп, андан кийин илим алган да.
Имам Бухарин деле билебиз, хадисти жыйнаганда мына ошол Бухарадан каяка чейин, Иран, Ирак, Меккеге чейин барып хадис жыйнаганда бир хадис үчүн күндөп-түндөп жол жүргөн күндөр болгон. Бул илимдин аманаттуулугу. Анан Абдулла ибн Мубарак сурайт, мен Куфага келдим дейт. Абу Ханифа Куфада төрөлгөн. Куфага келип, ушул жерде эң таква алымды көрсөткүлөчү, мен ошого барайын дегенде, бардыгы Абу Ханифа деп жооп берген экен да. Ошого барып жолуксаңыз болот, ошондон барып илим алсаңыз болот дейт. Ибн Макки өзүнүн китебинде айтат, мен Куфалыктар менен отуруп калдым дейт. Бирок баары Абу Ханифадан өткөн таква адамды айтышкан жок дейт. Ал өзү базарда соодегер экен, жибек сатат экен дейт. Ошол жибегинде айып болуп калган болсо, муштариге сатып алуучуга айтат экен, могу кийим моундай, бул жердин айыбы бар, ошон үчүн басы ушунча деп баарын айтып туруп анан сатат экен да. Күндөрдүн бир күндө жанагы шеригине тапшырып кетиптир. Мону кийимди сатсаң, сатуучуга айтып койгун. Мында айыбы бар, бул ушундай деп айткандан кийин тиги унутуп сатып ийиптир да. Ошолдон түшкөн акчанын баарын садака кылып ийди дейт да. Колдонгон жок дейт. Ушундай таква болгон дейт. Анан Абу Ханифа бир күн өзү айтат, мени бир аял илимдүү кылды дейт. Мени бир аял алдады, бир аял мени таква кылды дейт да. Кандайча деп сураганда, бир аял мени алдаганы дейт, базарда кетип жатсам, бирөөдүн акча салган баштыгы түшүп калыптыр. Колу менен эле мүнтүп көрсөтөт дейт мага. Анан ушуну окшойт деп алып берейин десем, кармап алгандан кийин, о имам, аманатты алдыңыз, эми эсиге тапшырдыңыз деп басып кетип калды дейт. Ал кимдики экенин мен билбей калдым дейт. Анан эсин издеп жүрдүк дейт да. Эми бир нерсе жоголгон болсо, ошону тааныткын, жарыя кылгын, билдиргин деген шариатта өзүнүн тартиби бар, ошону кылдык дейт. Ал эми мен сабакта отурсам дейт. Сабак берип отургам, бир аял келди дагы бир маселе сурады дейт. Ал маселени мен билбей калдым дейт да. Ошо аялдарга тийиштүү маселе экен. Ошонун артынан илимди чукулап ушул даражага жеттим деген экен. Ал эми бир аял мени таква кылды дегенди жолдо басып кетип атсам дейт. Бакы жол мен бир аял сүйлөп атыр, могу киши да ушул киши. Түнү менен уктабайт экен. Намаз окуйт экен деген сөзүн угуп калдым дейт. Тооба кылдым, адамдар мен жөнүндө ушундай сүйлөп аткан болсо, кой алар жалганчы кылбайын деп 40 жыл куптандын дараты менен баамдатты окуптур да. Анан кээ бирлер айтат да, бул Абу Ханифаңар ким болуп калыптыр депчи. Анан айтып коебуз кээде, сен деле ошондой намаз окусаң, кел сенин маскабыңды ээрчиле анда. Имам Шафиилер башка дагы көп китептерде келет, Абу Ханифа бир түндө Куранды хатым кылып койгон депчи. Бир күндө Куранды. Кээ бир риваяттарда келет, бир рекетте хатым кылып койгон деп та келет. Кээ бир риваяттарда 2 рекетте Куранды хатым кылып койгон дейт да. Бул болот. Себеби Кудай Таала адамдын убакытына берекени берген болсо эч нерсе эмес экен да. Имам Навави өткөн да. Китеп жазган. Анан алымдар анын жазган китеби менен жашаган өмүрүн эсептесе, математикалык эсеп менен өмүрү жетпеш керек экен да анча китеп жазганга. Ушундай алымдар өткөн. Болгон 30 канча жыл эле жашаган. Бирок 1000 деген китептерди жазып салган да. Имам Шафииден бир маселенин далилин сурайт да. Бир киши келди дейт, сабакта отурсам дейт. О имам Шафии, ушундай деген нерсе бар экен. Ошону Курандан мага далилин айтып койчу. Балам деп бир аксакал келген экен, ошол жерде билбей калдым дейт. Мейлі аксакал, мен карап айтып берейин сизге деп, эртеси күнгө чейин түнү бою Куранды мээмде 3 жол өткөрдүм дейт. Куранды толук. Анан табып чыктым дейт. Мына ошол далил азыркы күнгө чейин ижмага, башка нерсеге далил болуп келет да. Абу Ханифа дагы мына ушундай нерселер айтылат. Өтө таква, өтө илимге бекем, бирөөнүн акысына кирбеген адам болгон экен да. Бирөө карыз экен. Карызын сурап барыптыр. Эшикте турат дейт. Анан адамдар айтат экен да, таныйт, имам кичине көлөкөдө турбайсызбы? Эми Ирак ысык, дарак турат.
дубал турат, ошонун көлөкөсүнө турсаңыз болот десе, ушул киши менден карыз эде, карызымды милдет кылып көлөкөсүндө да турбайынчы деген экен. Жок дегенде көлөкөсүндө да пайдаланбайт. Ушунчалык таква болгон дейт. Bir күн анан Абу Ханифанын экинчи бир сыпаты ватат, казык деген аты болгон экен. Казык деген атка конгон экен. Кантип казык деген атка конду десе, ошо намазды көп окугандыктан экен да. Намазды түнү менен өтө көп окугандыктан ал казыкта эле деген атка конгон дейт. Күндөрүнүн бир күндө ошо намазда туруп, түндө намаз окуп атып, балис-саату мауидухум вас-саату адха ва амр деген жерге келгенде фажыр болуп калган экен, өтө ыйлады дейт да. Бул аяттын мааниси силер менен кыяматта жолугабыз. Алла Тааланын сөзү да. Кыяматта жолугабыз. Бирок кыямат өтө ачуу болот деген аят да. Оңой эмес, өтө ачуу болот деп. Демек Абу Ханифанын намазын окуганда дагы кебелер айтчу экен, өтө ушул пайгамбарыбыздын намазында эле өтө сонун намазды кооз окуган деп да айтылат экен да. Ошондон биз баягы мазхаб дегенде эми булар атайы өздөрү мен мына мазхаб түзүп атам деп аракет кылышкан эмес. Булар колдон келишинче илим жаатында аракет кылып сабактарды беришкен, анын илимдерини шакирттери жазган, алар китеп болуп жазылган. Мусулман эли ушул 4 аалымды чыныгы имам экен деп билип, анан ошолор бизге күнгө чейин жетип калып атат да. Ошондуктан биз ушул мазхабты карманабыз. Болбосо мазхаб бул шариятты түшүндүрүүчү мектеп болуп гана эсептелинет. Бирок чындыгында бул мектеп болбосо биз шариятты түшүнө албай калабыз. Өзүбүз эмнени билебиз, эч нерсени түшүнө албайбыз. Азыр деле канчалаган китепти окуйбуз, балки маанисине жетпейбиз. Аны бирөө түшүндүрүп бермейинче. Мына медицина академияда окуп атабыз. Интернеттен эле үйрөнүп алып операция кыла бербейлиби анда? Азыр интернет деген көйүп кетти. Бул мүмкүн эмес экен да. Ар бир тармактын өзүнүн адиси болот, өзүнүн алымы болот дегендей. Мына ошолордон үйрөнүп анан ишти кылат экенбиз да биз. Машина оңдогондор деле өздөрүнүн адистери бар. Молдолор аны оңдой албайт. Врачтарга балки күчү деле жетпейт. Ар ким өзүнүн тармагы. Ошол сыяктуу илимдин дагы өзүнүн тармагы болот. Изимдин дагы өзүнүн адамдары болот. Ошол илимдерге жеткен күндө гана ошол илимден сүйлөй алат да. Биз ошол жака маани беришибиз керек. Анан интернетте азыр ар кандай нерселер көп чыгат. Кебирлер айтат да, Абу Ханифа бу кимге? Бизге окшош эле адам дейт. Кебир туура эмес жамаатты кармагандар бар да, мазхаб кармабайбыз. Биз түз эле Курандан, сүннөттөн алабыз дегендер бар. Түз, урматтуу бир туугандар, Курандан, сүннөттөн ала албайбыз. Бизге бирөө аны түшүндүрүп бериш керек. Моонун мааниси моондай деп. Бул аятта маани моондай келип атат. Анын сөзү мындай, мааниси мындай, Алла Тааланын максат кылганы моондай деп бирөө түшүндүрүп бермейинче ала албайбыз биз. Ошондон имам Абу Ханифа айткан: "Масалуллази яштагилу бил хадиси ва лам яштагил бил фикhi касайдалани" деген. Мааниси жалаң эле хадис илими менен алектенип, эми хадис жаатта илим алып аткан адамды айтып атат да. Хадис менен эле алектенип, бирок фик илими менен алектенбеген адам ал аптекадагы дарыканачы сыяктуу деген. Аптекадагы иштеген адамга барып башым ооруд десең, могу жакшы деп бере берет дейт. А бирок дарыгерге барсаң, дарыгер аныктап туруп, сага моусу деп аныктап берет дейт да. Ошол көп баш оорудары деле көп да, мисалы да. Ондун ичинен сага тандап берет могу деп. Же башка дарыны могу жакшыраак деп тандап берет дейт. Хадис менен алектенип, фик менен алектенбеген мына ошол сыяктуу дейт. Ошондуктан факих келип хадистин багытын көрсөтмөйүнчө, ал хадистин багытын хадис окуган адам деле жакшы түшүнбөйт дейт да. Демек бул жерде дагы илимдин өзүнүн ушундай тартиптери бар экен да. Адал арам илими факихтерден гана алынат дейт. Ошондон 4 мазхабтын алымдары чыныгы муштахид, мутлак фик жаатында эмне болгон? Өтө бекем илимде болушкан. Ошол Абу Ханифа айтат:
18 жыл устазымдын алдында сабак алдым дейт. Хаммад ибн Сулаймандын жанында 18 жыл илим алдым дейт. Анан алымдар айтат, Абу Ханифа үйдө отурганда biz кыблага бутту сунбайбыз, туурабы? Ал адепсиздик дейбиз. Кыблага бутту сунбайбыз, biz урматтайбыз, сыйлайбыз. Бирок Абу Ханифа намаздан кийин ар бир дуасына устазын кошуп, устазын үйү ушул жакта болсо, бутун ошол жакка сунган эмес экен да. Устазымдын урматына деп. Ошол жакка дагы бутун сунуп неме кылып отурган эмес деп айтылат. Анан бир күн базарда турса, баягы өтө аманаттуу болгон экен да. Базарда турса, бир киши келди дейт. Бул жерде айтылат, мага бир кийим керек болуп калды, ошону алып келип бербейсизби? Азыркы тил менен буйрутма берип атат да. Макул дептир. Алып келип берейин. Кийин базарга айланып келип калса, башка күнү ал кийим келип калды дейт. Муну мага канчага бересиң десе, сага 1 дирхамга берем дейт экен. Тааныш экен да, 1 дирхам дейт. Ошол вакытта динар алтын, дирхам күмүш. Алтын күмүш иштеген экен да. 1 дирхам бул 3 грамм күмүш болуп эсептелет. Анан айткан экен, сага 1 дирхам беремсе, ал кымбат кийим экен да. Сен мени тамашалап атасыңбы, же маскаралап атасың дейт. Бул мүмкүн эмес 1 дирхамга. Мисалы аз базарга барып 1 сомго моуну ала бер десе, ойлонуп каласың да, бул кандай кийим экен деп. Оригиналбы же башкабы сатып атат. Жок дептир Абу Ханифа. Экөөбүз таанышпыз, доспуз. Сен талап кылган кийим мага келип калды эле, мен 2 кийим сатып алдым. Бирок бир кийимини сатканда экөөнүн тең акчасы чыгып калды. Чыгайын деп калды, бирок манан өзүнүн басы ушул кала бер деген экен да. Анан башка күнү бир аял келип, мен акчам жок калды, менде моундай кийимим бар дейт экен. Бир көйнөгүн көтөрүп келиптир, жибектен болгон жакшы экен. Ошону мен сатамын, алып койчу дейт экен да. Канчага сатасың десе, мен 100 дирхамга сатам дейт экен. Абу Ханифа айтат экен, мунуңуз андан да кымбат. Десе, анда 200га сатам дейт экен да, тиги аял. Ага да кымбаттык кылат дептир. Десе, ал да айтат экен, эмне маскаралап атасызбы? Же кандай? Дегенде, келиңиз андан көрө бир базардагы башка бирөөгө баралы, ошол канча деп бааласа мен ошончо алайын дейт экен да. Анан бирөө 500га баалап берди дейт да. Анан ошону 500га сатып алды дейт Абу Ханифа. Баягы мүмкүнчүлүк болуп калды, болду деп туруп алып койгон эмес да. Бирөөлөрдү алдаган эмес. Ошондуктан булардын жашоолорунда береке болгон. Илимдеринде береке болгон. Баягы канчалык такыбалык кылгандыктан баягы жашоого, алкымыбызга арам кирип кетпесин деген маселе болгон да. Бир күн дейт, баягы бир кой жоголду деген неме чыгыптыр да, Куфада. Кой жоголду. Табылбады дептир. Анан бирөөдөн сураптыр. Койлор канча жыл жашайт десе, 7 жыл жашайт деген экен да. Десе, 7 жыл койдун этин жебей койгон экен. 7 жылдан кийин эле жейинчи депчи. Ушундай окуя Ахмад ибн Хамбалдан дагы бар да. Ахмад ибн Хамбалдан дагы бар. Мына ошондуктан алынкы бир аз башкача. Демек, бул аманаттуулук экен да. Ошондуктан бул алымдардын немесине, жашоосуна Алла Таала бардык жагынан береке бер дейт да. Эми акыркы деме менен сөзүмдү аяктайын. Бул имам боюнча айта берсек көп. Бир күн бул тарых китептерине жазылат. Джафар ибн Мансур деген ошол убактагы халифа, падыша болот. Ага бир динсиздер келет экен дагы, айтат экен, мен деген илимдүүңдү алып келгин, алар менен биз айтышабыз, дебат кылабыз дейт экен. Анан падыша ойлонду, эми мейли деп туруп, кыскасы өздөрү падыша тарап Абу Ханифаны тандашыптыр да. Тандашып туруп анан убакытты белгилептир. Ушул убакытка баарыбыз чогулабыз. Падыша да келди дейт, жан жөкөрлөрү келди, жанакы динсиздер дагы келди дейт. Абу Ханифа жок дейт. 1 саат өтөт, 2 саат өтөт, 3 саат өтөт, жок, шамга жакын келип калды дейт да. Анан баары айтат, сен неге келбейсиң, башка болду, тигиндей болду десе, баарыбыз билесиз, Иракта Фурот деген дарыя өтөт да. Анан Абу Ханифа айтат, мен келатсам, дарыядан өтөйүн десем, кеме жок. Анан өтө албадым. Кимда карасам, асмандан бир жыгаш түштү. Суудан бир жыгаш чыкты. Малатоктор, аралар, балталар учуп келип, мыктар учуп келип, каккылап эле өзүнчө бир кемени жасап койчу. Анан ошо кеме менен келдим.
Кечиккени мушул болду, эми күтүп турдум да дейт экен. Дерсе динсиздер айтат экен да, жана материалисттер. Кантип болсун? Кантип адам кемени жасабаса, өзү кантип жасалып калсын? Мүмкүн эмес дейт экен да. Анда мүмкүн болбосо, силер мына асман жерди көрүп турасыңар го. Муну дагы бирөө жараткан болсо керек. Кантип өзү жаралып калсын деген экен да. Эгер Алла жаратпаса асман менен жерди, сени менен бизди, анда бул алам кантип жаралып калат? Өзүнөн өзү жаралып калсынбы? Анда силердин алам өзү жаралып калды деген сөзүңөр, азыр мен кеме өзүнөн өзү эле пайда болуп калды дегенге окшош. Деп ушундай далил менен аларды да ынандырган экен да. Алар көзгө көргөн нерсеге гана ишенебиз дейт. Бул болсо дагы ошол Абу Ханифанын жашоосунан болгон бир аз көз ирмемдер.